Бүгүн Ош облусуна караштуу Өзгөн районундагы Мырзаке айылынын тургундары, Альянс саясий партиясынын талапкерлери. Саясатта салмактуу орду бар Алтынбек Сулайманов, принциптеринен тайбаган Жанарбек Акаев жана кыргыз телесинин жүзү Космосбек Чыдыновду жылуу маанай менен тосуп алышты. Мырзаке айылынан чыккан талапкер Космосбек Чыдынов жердештерине Альянс партиясынын күчтүү, тажрыйбалуу курамы менен бирге агартуу тармагына салым кошуу үчүн саясий жарышка аттанганын билдирди. Ал парламентке шайланып келе турган болсо, айрым маселелерди жеринде чечүүгө аракет кыларын да кошумчалады. Неге шайланып кетип атам? Мен сиздерге ушул убакка чейин акча топтой алган жокмун, бирок шайлоого келетим. Мен бизнес кылган жокмун. Мен анын ордуна мен акыл топтодум, мен тажрыйба топтодум, иштедим, үйрөндүм. Мамлекетке кызмат кылышты, өлкөгө кызмат кылганда, элге, жерге кызмат кылганда кандай маселе чечилет, кайсы жерде чечилет, кайсы документ, кайсы кагаз менен чечилет. Ошонун баардыгын мен үйрөнүп келдим. Мен барып калсам, мүмкүнчүлүк болуп калса, Кудай буйрса, мен эч качан сиздерди уят кылбайм. Мен сиздердин башыңыздарды жерге салдырбайм. Мен сиздерге иштеп берем. Мен сиздерге ортозар эмес, аяк жагында эмес, ортодо дагы эмес. Кудай буйруп насип кылса, ошол барган 90 депутаттын эң алдыңкы сабында туруп иштеп бергенге мен сөз берем сиздерге. Мырзаке Өзгөн районундагы эң чоң айыл өкмөттөрүнүн бири болгондуктан келген элдин саны арбын болду. Тургундар Алтынбек Сулаймановдон партиянын курамын, алдыдагы пландарын сурап кызыгышты. Талапкер дагы элдин суроолорун бош калтырган жок. Биздин альянстын катары көпчүлүгү бар десем, анда мен жалганчы болуп калам. Көпчүлүгү 70-80% ушундай сыныгы элдин ичинен чыккан таза, эч кандай коррупциялык иштерге дейли, мамлекеттик бир бурмалоо иштерине дейли, ошондой иштерге аралашпаган таза инсандар. Көпчүлүгү арасында бир-эки мага окшогон ишкерликтен келгендер бар. Бирок мен дагы эч кандай мамлекеттик кызматта иштеген эмесмин. Казыр дагы эч кандай кол салган эмесмин. Ошондуктан мыктылар мына сиздердин алдыңыздарда отурат. Мына эки жигит жөнөкөй балдар, журналист. Эч кандай булардын байлыгы же бир кызматы жок. Элдин арасынан чыккан чыныгы уулдар. Ушундай балдар барып парламентте өзүнүн оюн так дана жана кыска айтып элге жеткизип туруш керек. Партиянын тең төрагасы Жанарбек Акаев мурунку шайлоо мыйзамында бир топ кемчиликтер болгонун айтып, кесепетинен элдин социалдык көйгөйлөрү чечилбей жатканын баса белгиледи. Альянс деп түзгөнүбүздүн себеби кайсы маселе болбосун, кандай кырдаал болбосун, оор кырдаалдардын баарында Бирбол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов турду эл тарапта. СДПКдан биз турдук. Республикадан Мирлан Жээнчороев сыяктуу билимдүү, күчтүү, юридикалык мыкты билими бар балдар, кыздар турдук. Мына ошон үчүн биз ар кайсы партиядан барган менен парламенттин ичинде бир муштумдай болуп биригип иштедик. Алтынбек Сулайманов, Мирлан Жээнчороев, Абдувахап Нурбаев, мурдагы тышкы иштер министри билесиңер Чыңгыз Айдарбеков деген бүт билимдүү мыкты балдарды биз чогулталдык. Альянс деп өзүбүз партия түзүп. Мына ошентип анан баарыбыз бир кемеге түшүп алып, чоң саясий жарышка, чоң жолго чыктык. Жолугушуунун соңунда калың эл Альянс партиясынын талапкерлерине ийгилик каалап, ак батасын беришти. Жакшы адамдарга кошулуптур, жакшы жолго түшүптүр. Элибиздин көйгөйүбүздү чечип, мамлекетибиздин күндөтүп, биз үчүн кызмат күтүп, эмне деген көйгөйүбүз болсо айта турган болуп турайлы. Ийгилик каалайбыз, ичинде ийгилик болсун, өмүрүңүздүн чоң болсун. Ошо тилеген максаты Кудайым кабыл кылсын. Баардыгы тилегениңиз жакшылык. Коштурган. Жанагы парламентте отурган көп депутаттар учпайлы отурганын көрөм. Ушул экөөнүн сүйлөгөнүн дайым угам. Жүрөгүмөн ушул партияны мен шайлоого бардыгыңыздарды чакырам. Ошонун ичинде Космосту көтөрүп алайлы. Мына биздин космосубузду колдоп, Алтынбек менен Жанарбек Акаев бул чоң космос үчүн бакыт таалайды. Өкөнтен угуп жүрөбүз бир жерде, көрүп жүрөбүз телевизордо. Бул бүткө карабай сүйлөшөбүз. Бул деген сөз аябай жакын.
Rahmat sizlarga çok. O'qilmay borgandan keyin daha o'tib turdilar. Bo'ptimi? Ana shu ancha molada Qosimbek qiladi. Elga ko'rinib tursalar qancha? O'shancha gapiradi. Kosmos sendan xabar etaysan. Yaxshi ishda tezda chiqib o'tirib, ortimda o'tirib olmag'im bor. O, yoqqa keting. Va biz seni tezda ko'rib turamiz. Mana shu o'tirib qanday yaxshi maqsad tilaying bo'lsa, Alloh taolo shu maqsad tilab murodinglar ziyada bo'lib ketsin. Rahmat.